Саламатсыздар, жашоо машыгуучулар, кандайсыздар? Жашооңуздар кандай болуп атат? Жумушка баратып дагы бир жолу түз эфирге чыгып, суроо жооп кылалы дедим. Кандай жаңылыктар бар? Аябай кызык жери сиздердин ошол жазган отзывдарыңыздар. Бул өтө жакшы нерсе экен. Сиздер да жашоого кызыгып, жашоого машыгууну каалаганыңыздар. Бул аябай жакшы нерсе. Бир как команда катары, классташтар катары, жашоого машыгуу классташтарыбыз да барбыз. Ошо сыяктуу болуп, жашообуз оңоп, бактылуу бай жашап дегендей. Анан суроо жооптор кылабыз. Түз эфирге кошулуп, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Анан дагы бир жолу бул эфир сакталат. Анан эгер эфирде айтылбай турган нерселер болсо айтпаңыздар. Анда сакталгандан кийин сиздер эфирде каласыздар. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык, жакшы, өзүңүз кандайсыз? Менде интернет анча эмес окшойт. Катып калбай атабы сизге? Угуп атат сиздики? Жок, үнүңүз угулуп атат. Суроом жок, бирок сизге кандай десем, толкунду антында таппай жатам. Мындай ыраазычылык сөзүн айтып коеюн деген Кудай таала сизди жолуктурган үчүн. Кубанычтамын. Жакшы, сиз качандан бери машыгып атасыз жашоого? Качандан бери мени тааныйсыз же менин эмелерди көрөсүз? 3 жылдан бери. Сабактарды канча болду? Саламатсызбы агай? 3 жылдан бери көрөм. 3 жылдан бери, жакшы. Баштапсыз. Саламатчылык. Менде мындай өзгөрүү болгон да, агай. Кандай өзгөрүү болду жашооңузда? Ооба, өтө чоң да мен үчүнчү. Мен сиздин сабагыңызда Кыргызстанда жүргөндө катышканмын. Күйөөм менен 8 жыл болгон ошол мезгилде. Эмеге келгенсизби? Офлайн келгенсизби? Немеге? Жашооңдун көлтү ички дүйнөң деген. Не болду анан? Кандай болду? Ошол катышканмын. Ошол мезгилде күйөөм менен жашаганыбызга 8 жыл болгон. Бирок мен сен деп сүйлөйт элем, 5 жашым болсо дагы. Анан ошол сабакка катышкандан кийин сизден аябай сонун немелерди мындай лично айткансыз да магачы. Анан ошондон кийин бул жака Краснодарга жанына келдим. Ага чейин биз Кыргызстанда элек балдары менен, күйөөм бул жакта иштейт эле да. Анан мен бирип, эми ушу 8 жылдан бери сиз деп айткым келет эле, бирок айта албайт элем да. Багы эго деп коебу? Эгоmu делет элем да. Анан бул жака келип сиз деп баштадым да. Мага ошол нерсе өтө чоң мындай мени да. Сиз деп айтканым эле заземление болдум да. Чын агай. Кээ бирөөлөргө мындай эле болуп сезилиши мүмкүн, бирок мага ушул сиз деп сүйлөгөнүм заземление болдум да менчи. Мурун учуу эле мындай бир эгомдо жашайт экенмин да. Ошо. Жакшы болду. Анда жолдошуңуз экөөңүз бир команда болупсуз да, атаандаштык бүтүптөр, Ооба, ошондой болду да. Мен ага даже ишенбейт элем да. Анда бир команда болупсуз. Ооба. Ошо сабактарыңыз өтө мындай таасир берүүчү, менин уровенimdеги адамдарга таасир берет экен. Эми биз ошол уровеньге эми келиппиз да. Биз сиздин башында өткөн немелериңизгечи. Ошого мен рекомендовать этет элем да, көбүнөчү. Бизде ушундай багы неме деген бар го кыргыздарда. Не деп коет эле? Байкуштук оорусу да. Ошондой бар эле, ошол жоголду. Анан заземление болдум да менчи. Ошо сабактарыңызды арзан эле экен. Мен андан башка бул жака келгенден күйөөм туулган күнүмө 20 миңдик сабак подарка кылды да. Башка бир неменикинчи. Ошону подарка кылды. Ал жерде сиздин айткан эле сөздөрүңүз
Бирок эми ал деле жакшы. Просто мындай углубление кылып өтүп береткен да. Бирок эң главный башкысы, эгер жакшы түшүнүп алсак, сиздин сабактарыңыздан өтөрү жок экен да. Мен чын айтам да, чын дилимден айтам да, агай. Кубанычтамын. Ошо. Мен кандай десем, ал сабактар мен деле башка бирөөдөн үйрөнгөнмүн да, ойлонгонмун, эме кылганмын, мен жашоомо да таасир берген үчүн бөлүшкөнмүн да. А так ал деле мен чыгарган деген нерсе жок. Мен үйрөнгөнмүн да алар деле. Мен дагы аябай эксперттерден үйрөнгөнмүн да. Чоң коучтардан үйрөнгөнмүн, анан жашоом өзгөргөн, ошону бөлүшкөнмүн. Анан аны кыргызчалаштырганмын деген. Биздин менталитетке эме кылган. Мен эми аңгиче үйрөнүп. Сиздин айткандарыңыз сиңимдүү болду окшойт анда мага. Мен үчүн сиңимдүү болду окшойт да. Ошого ошол эле нерселер экен деп ойлоп калдым да. Жакшы, главный биякта эме да, ал кандай техника жакшыбы, жаманбы, чоң киши, кичинекей киши, не важно, ал сиздин жашооңузду өзгөрсө ошол маанилүү да. Ооба, ошондой экен. Болсун эмеси жок. Сизге эме жашооңузга таасир бербесе анда эме да, кереги жок да. Главный сиздин жашооңузга таасир берип, аны колдонуп, анан алар деле себепчилер. Главный бул жерде сиз каалапсыз, Кудай насип кылыптыр сизгечи. Игилик каалайбыз анда. Дагы улантып кетиңиз. Рахмат агай, сиздин да ишиңизге ийгилик. Ооба, Кудай кааласа. Макул. Жакшыларыңыз. Болду, жакшымыз. Рахмат сизге. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Сиз чыгып кетсеңиз болот, мен өчүрөм. Кандай фаал жасам, бир сактарыңыз жакшы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандай? Жакшы, рахмат, Кудайыма шүгүр. Көрүнбөйт агай? Мен көрүнбөй жатамбы? Балким интернетиңиз туура эмес, мындай сабак. Сурооңуз бере бериңиз, сурооңуз бар. Макул. Мен ошол стресстен кандай чыгамын деген суроо менен сизге кайрылып атам. Ато азыркы моментте окууга катышып атам да. Стресс. Анан тез унутчак болуп калганмын. Стресс. Окей, Стресстен. Мындай стресстин ар түрдүү нерсеси бар да, мисалы кеприк стресс. Өзү стресс жөнүндө бир аз айтып кетейин. Меники. Анан кайсын сиз айтасыздар? Стресс деген өзү мындай энергияны бөлүштүрүү деген. Мисалы айталы, сизди ит кууп атса, туурабы? Ит артыңыздан кууп жатса, ал стресс гормондор чыгат дагы, сиздин баягы башка ойлоруңузду жабат дагы, только кол күчкө энергия жиберет. Сиз качышыңыз керек да жактан, туурабы? Ошо стресс ошол нерсени кылат, бөлөт энергиянычы, бир жака бөлүп коет, концентрация кылып коет. Анан ошол адамда тубаса нерсе бул жакшы нерсе, анткени ошондой ситуацияда выживать этиш керек болгондо энергияны только ошо кайсы маанилүү нерсе болсо ошого коюш керек. Анан экинчи стресс бар. Экинчи стресс баягы негативный стресс, бул бир коркуунан айынан, бир нерсенин айынан көп ойлонуп, ошондо стресс болот. Ошол стресс болгонуңузда бул ишо көп убакыт алып койсо, уже депрессияга алып барат. Ошол нерсе жаман. Азыр сиздин стресстен чыгышыңыз үчүн ошол бир нерсеге стресс болуп атасыздар, туурабы? Сиз азыр бир ситуацияга стресс болуп атасызбы? ооба. Ошол ситуацияны өзгөртүшүңүз керек, ассоциациясыны. Ошондо баягы сизди мен сиз айттыңыз го айтыңыз. Саламатсыздарбы, барыңыздар дагы бир жолу. Түзөтүр сакталат, эгер түзөтүрдө башка бирөөсү көрбөсүн десеңиздер, түзөтүрдө кетишиңиз керек. Эже сиздики связь жакшы болбой калды да.
азыр сүйлөп аткан Менин эже. суроолорума мынакей Башка бирөөнүн суроосун угуп туралы, сиздин азыр мен жакшы угулуп атат. башка Мен суроосун суроолорума жооп бере бересизби? Менде связь жакшы эле болуп атат. Сиздики жакшы. Эже сиз чыгып турасызбы, анткени угулбай жатат. Жакшы шумный болуп атат. берип турарсың. Окей. Сиз эфирден чыгып турушуңуз керек болуп атат. Эми угулдубу агай? Бузуп атат эфирде. Угулбай жатат, жакшы. Сиз кайра келиңиз. Мен сизден сурайын Чыгып дегеним. келиңиз. Мен сизден сурайын дегеним. Мен бала тарбиясы жөнүндө сабак окуп баштадым эле. Ушул сиз сыяктуу коучтан. Анан ал жерде мага суроо берип атат, өзүңдү таануу, эне биринчи өзүн таануу деген суроолорду. Анан менин миссиям кандай деген суроого мен жашоодон эмнени күтөм? Менин миссиям кандай? Бул мындай келгенде аябай жеңил эле, жөнөкөй эле суроодой сезилет экен, бирок мен ушул суроолорду ушулга чейин өзүмө суроо бербептирмин. Анан мени бул жашоодо эмне кармайт деген суроолорго азыр мен жооп бере албай атам да. Ошол бүгүн менин тапшырмам болчу. Ушул суроолорго жооп бере угулбай жатасыз, жакшы. Эмичи? Кайра башынан кайталайынбы? Угулуп атат. Кайра башынан кайталайынбы? Кайра башынан кайталайынбы суроолорумду? Сиз сыяктуу коучтан сабак алып аткан бала тарбиясы жөнүндө. Анан балага тарбия берерден алдын биринчи өзүбүздү таанышыбыз керек экен. Мен ошол жөнүндө өзүмө суроо бербептирмин. Бүгүнкү тапшырмам бар болчу да, ошол жөнөкөй эле суроолор экен. Мындай суроо жөнөкөй эле суроодой сезилет экен, бирок ошол суроолорду мен өзүмө бербептирмин ушулга чейин. Анан сизден жардам сурайын деп чыгып калдым. Бул жашоодон рахат алып жатамбы деген суроого мен жообум эми чындап келгенде жок экен да, алып атам, алган жокмунбу билбеймин. Балдарымдан рахат алып атам. Жашоомдон рахат албайт экенмин деп койсом билбейм. Жообум жок да. Анан дагы 3 суроом бар. Жашоодон күткөнүм эмнени күтүп атам мен? Балдарым чоңойгонун күтүп атамбы же картайганымды күтүп атам, билбеймин. Буну да билбеймин да. Үчүнчү суроом, бул жашоодо мени бул жашоодо эмне кармап турат? Эмне кармап турат? Дагы деле балдарымбы же билбейм, же мен картайганымды күтүп атамбы? Картайганча ушул мени күтүп атам билбеймин да. Анан менин миссиям кандай билбейт экен. Эч бир суроого жообум жок экен. Ушуларга сизден чыктым. Багыт бере кетсеңиз. Sizge жардам берейин анда. Sizge жардам берейин. Анда алардын жообунун баары билбейм деп жазасыз. Болду, башка эчтеке жазбайсыз. Болду. Siz билбесеңиз, билбейм дешиңиз керек. Что коуч сизде аны иштеп, ошолорду акырын табат. Бир. Экинчиси, азыр сиз айткан суроолор бул баягында меники мындай деп айтканга оңой эмес. Бунун үстүнөн иштеш керек. Жашоого машыгуу. Азыр мунун жакшы көрөм деп билген нерсеңиз жазып коюңуз. Ал өзгөрөт, ал эмес, дагы ойлоносуз. Бул оңой эмес, суроо эмес да. Ошон үчүн буну азыр менен иштеген 2 жыл, 3 жылдан бери баягы суроолорду кантип табыш керек, ошолорду ошо коуч сизге үйрөтүш керек. Айтасыз, мен билбейм, жок дейм. Анан эгер коучтун техникалары болсо, ал сизге айтат. Эртең турганда, мисалы, определенный нерселер суроолорду берет да. Мисалы, мындай кылсаңыз кандай болот, тигиндей кылсаңыз кандай болот. Ошентип сиздин примерный баягы эмеңизди табат. Ошо миссияңызды издеп жардам берет да, эгер ошол коуч болсо. А так өзүң табышың керек мындай десе, анда ал коуч
коучка айтасыз да, аны мага үйрөт дейсиз да. Мен билбейм, техникаң барбы депчи. Анан коучинге Сизде жайланып. үйрөткөнгө сабактар барбы ушул багытындагы сабактар? Ооба да бизде жашооңдун пульту ички дүйнөң деген тренингибиз бар 35 сабак. Анан бактылуу үй менен сырлары деген бар. Бактылуу үй менен сырлар 18 сабак. Анын ичинде бала тарбияда бир эки тема бар ал жерде. Ошо ал жерде үйрөтөбүз. Бирок азыр мындай сиздин эме баягы тапшырмалыкка үчүн эгер билбесеңиз, билбейм деп айтышыңыз керек. Чын болуш керек ал жердечи. Мен мындай деп анан да азыр айтышыңыз мүмкүн, билбейсиз да, анан примерно айтып коюшуңуз да, мен балдарымды чоңойткум келди да, үй алгым келди да, мындай элдики бар да, туурабы? Сиз азыр сиздин жолуңуз бар по идее. Жашоодо мен калайм ошо 2-3 квартира алайын деп атам, балдарымды бияка окутайын, Америка окутам, дагы бирдемкелер бар да, бардым эке бар, туурабы? Мындай примерно бар элдерге. Неге жатсам байыйын деп атам. Ооба, бактылуу болоюн деп атам, ошондойчу, бактылуу жашайын деп атам. Балдарым үзүрүн көрөйүн, ушундай да эмелердики жооп берет. Анан ошонон чыгып, анан детали уже личный сиздики эмне? Личный жок экен да меники, жок экен абсолютно. Сиздики эмес, баарыбыздыкы жок. Үйрөндүңүз, мектепте үйрөткөнбүз сизди. Кантип миссия табыш керек деген туурабы? Бул жерде ооба. Бул жерде ошон үчүн коучинг неге өнүгүп атат? Анткени мектепте окутпаган нерселерди окуткан үчүн. Сиздин сабактарыңызга кантип туш келе алам? Сабактарыма 0770 521 321 WhatsAppка жазасыз. Ал жерде Чыңгыз мырза бар. Сиз ошол эми жазып алыңыз, ооба. Акысын төлөйсүз, сизди Telegramга кошуп коет. Акылары канчадан номериңизди айтып койсоңуз? 700. Аны ошо телефондон билесиз, мен билбейм, ошо Чыңгыз мырза билет. 0770 WhatsAppка жазыңыз. 0770 521 321. Бул номериңиз бар менде, болгону бул эски номер бош керек деп койгон. Мен YouTube'дан көрөм да сиздин эме сабактарыңыздычы. Бирок ал сабактар мындай өтүлгөн сабактай болбойт экенине эми түшүнүп атам да. Ал сабактарды көрүп кое берет экенсиң, бирок аткарбайт экенсиң биринчиден. Анан болбойт экен, ал сабак болбойт экен. Биринчи өзүңдү бул жактан окуп таанып экен. Биздин сабакка катыштыңызбы? Ушул сабакка катышкан белеңиз? Катышып көрө элекмин. Сиздин сабактарыңызды YouTube'дагы эле видеолоруңузду эле угуп кое берем да. Угуп кое берсем, менин оюм боюнча угуп кое берсем, мен аткарам деп ойлочумун да. Мен ошону түшүнүп алам деп. Жок, түшүнө албайт экен көрсө. Эми билип атам мен. Сиз бирөө монтип кыйнап эме кылса да узун мөөнөт болбойт. Сиздин бир аз ичиңизге туулуш керек да, бир аз каалашыңыз керек. Мындай сөз бар да, диний жактан Кудай айткан сөзү бар. Адам өзүн өзгөртмөйүнчө мен аны өзгөртпөйм дейт да. Аны билем, ооба. Мен ошо өзгөргөндө аябай аракет кылып чечим кылганмын. Мен азыр аябай калып. Значит, Кудай сизди өзгөртүп аттыр. Өзгөртүп аттыр. Бая тренингге катышсаңыз, анда значит таасир берет экен. Ошо мен балдарымды туура тарбиялаганды үйрөнөйүнчү деп ошо бала тарбиялоо курсуна жазылгам да. Ошол жактан биринчи өзүбүздөн баштайбыз деди да. Анан суроолорго жооп бериңиз деди. Ошол суроолорду мына бүгүн экинчи күн, биринчи күндүк суроо жеңил эле болду, жооп бердим иши кылып. Анан экинчи күнкү суроолорго уже мен абсолютно жообум жок экен. Ошон үчүн азыр сизден как раз неме прямой эфирде чыга жообуңуз жок. Неге жообуңуз жок? Билбейм деген бул жооп. Ооба, билбейм деген как болор жооп. Эгер ооба, конечно, билбейм деген сиз просто мектептен үйрөнгөнсүз да билбейм десе жообуң жокпу дегенчи. Билбейм ул аябай жакшы. Анткени сиз чындыкты билип, ал коуч сизди билбейт экен деп, нолдон баштайт, ылдыйдан баштайт. Эгер жөн билип алам десеңиз, түшүнбөй эме кылып кете бересиз ушул сыяктуу. Билбейм деген бул аябай жакшы жооп. Эң жакшы жооп билбейм деген сөз. Билем десеңиз, анда мээңиз жалпат, анда ойлонбой калат, иштебей калат. Эми аны эч ким үйрөткөн эмес да. Коучтарга билбейм десеңиз, бул жооп катары алынат. Эгер мектептеги же университетте билбейм десең, анда отур 2 деп коет, мисалчы. Билбейм деген. Коучтун иши мен мисалы бирөөгө коучинг кылсам, бул киши кайсы уровеньде экен, каяктан баштайын деген үчүн андан искренний жооп келиш керек.
Жөн эле мен мисалы бир досум бар, мен билем мындай деп ар нерсени айта берет, ал самым деп түшүнбөйт экен. Анткени мен аны айтып атсам, результат жок болсо, значит ал билген сыяктуу көрсөтөт экен дагы, анда реальность билбеген үчүн үстүнөн кошуп айта берет экен. Ал түшүнбөй кете берет экен. Азыр мен сизге аябай терең темаларды айтсам, сиз деп өтүп кете бересиз, түшүнбөйсүз. Анткени как педагог Ошон үчүн экен да мурда сабактарыңызды көргөндө мен ошентип экен, билем деп өткөрүчүм экен. Рахмат, мен аябай Азыр сиз билбейм деп жооп бериңиз. Билбейм деп жооп бериңиз. Буну чынында билбейт экенмин. Могу мындай болушу мүмкүн, бирок не уверен деңиз. Анан коуч эгер сиздин темаңызды түшүнсө, сизди түшүнсө, сизге жардам берет. Кантип табышты, эмне кылыш керек, кайсыларды эме кылыш керек. Анан биздин тренингге катышыңыз, ал жерде аябай көп нерсе айтылат. Аябай жакшы нерселер айтылат. Хорошо, мен азыр жазамын. Чыңгыз мырзага рахмат. Суроома канааттандырарлык. Чыңгыз мырза да эмеде жүрсө керек азыр. Прямой бизде азыр түз эфирде жана жазып аткан номер. Азыр жазыңыз, ал сизге сразу сабактар даяр турат Телеграмда. Киресиз дагы каалаган сабагыңызды угуп кете бересиз. 35 сабак турат, анан бир жерде 18 сабак турат. 18 сабак үй бүлөнүн эмелери. Азыр сиз мен миссиям эмне жакшы ошолорду биринчи тренингге катышыңыз. Менин жашооңдун политический дүйнөң деген. Ошол жерде ответтер табасыз. Рахмат, Аллах ыраазы болсун сизден. Эчтеке эмес, коркпой айта бериңиз, билбейм деп. Эч ким урушпайт сизди. Акча төлөп атасыз да, туурабы, главный? Чоң рахмат. Кантип өчүрөм эми? Же сиз өчүрүп коесузбу? Коучка акча төлөсөңүз, же мен өчүрө албайм, сиз өчүрүшүңүз керек. Өчүрө албай атам, эмнеге? Сиз чыгып кире бериңиз анда. Instagram жаап. Рахмат. Болуп эчтекемес. Саламатсызбы? Саламатсыз, угулбай атат. Саламатсызбы? Угулду? Эми угулду. Угулду. Мен суроом, эркек аялдын, то есть баягы эркектин жолдошунун жакшы өнүгүп кетишине аял себепкер, то есть аял жакшы, эр жакшы деген макал бар го. Ошого биз ошол нерсени кандай айтып этебиз? Кандайча биз жуктурабыз дегендей да. Үйдө өзүбүздү өнүктүрүш керекпи, же бир ой жүгүртүүнү өзгөртүш керекпи? Все равно баягы айтып атпайсызбы, адам биринчи өзү өзгөрүш керек деп. Ошону кандайча жуктурабыз? Жолдошубузду чтобы көтөрүш үчүн да. Биздин кызмат кандай болот? Түшүнүктүү. Сиздин сурооңуз мындай. Аял жакшы, эр жакшы дегенде, ошо аял жакшы болсо, значит эр жакшы болот экен. Биз кантип жолдошубузга поддержка кылышыбыз керек? Сурооңуз ушул, туурабы? Кандай болгондо жолдошубуз поддержка болот, туурабы? Мындай, эркек апасынан көп влияние алат. Эркек апасынан көп влияние алат. Апасы аябай баягындай не деп коет эле, unconditional деген бар да, баягы шартсыз сүйсө, бала аябай, эркек бала аябай жакшы өсөт. Кыздыкыны атасы кылат. Эми сизди жолдоштор алды эле апасынан влияние болуп өскөн бир, анан апасынын сөзүн угат ошо сыяктуучу. Апасы көп критика кылса, көп эме болуп калат, критика жеп калат. Эми аялдардын эркектерге поддержкасы мындай нерсе. Мисалы, эркектердин психологиясыны билишиңиз керек. Аны аял катары кабыл албашыңыз керек. Көбүнчө үйлөнгөндөр аял эркекти аял катары ойлонуп, ошентип эме отношения кыла берет, ошол баллуулуктарды кыла берет. Эркек дагы аялды эркек катары ойлонуп, ошо эркек сыяктуу эле логикасы менен ойлонуп эме кылат. Аял менен биринчи очередь сиз эркектердин логикасы кандай, ошону билишиңиз керек, кабыл кылышыңыз керек. Мисал айтайын, эркектер бир нерсени түз айтат. Мисалы, эмне айтса ошо туура. Баягында кыйыртма мааниси жок эркектерде. Аялдар эч качан түз айтпайт. Аялдар дайыма кыйыртма менен айтат. Мисалы, аялдар күз келип калды деп айтат да, эркек түшүнбөйт. Конечно, күз келип калыптыр да, сентябрь болду дейт, болду. Аял эмне деп атат? Пальто алайлы деген сөз болот, туурабы? Ошол жерде коммуникация бузулат, ошол жерде түшүнбөйт. Анан кийин эркек күз келип калыптыр деп сентябрь деп кете берет. Аял эмне деп ойлойт? Мага пальто алып бергиси келбей атат деп ойлойт, туурабы?
Bu bir misal. Erkekler kantip oylanat, ayallar kantip oylanat. Bunu öğrenişiniz gerek. Bunu YouTube'dan, coach'tan bir ayay manili nerse bunu öğreniş gerek. Hani bilmeseniz anda siz ayal joldoşunuzu ayal katары emek kılaveresiz. Al jerde tur emes bolot. Antkeni joldoşunuz ayal bolup kalsa anda sizge erkeklik kıla albayt anda. Bir. Düşündüңүз, erkектин psikologиясын bilişiniz gerek. Bir. Ekinci nerse, siz kançalık ayal bolsoңуз, женственный bolsoңуз, erkek oşonça erkek bolot. Siz hani özgörtөм же жардам берем деп атасыз да. Siz kançalık слабый bolsoңуз, kançalık baya erkektin işini kılbasaңыз, tigi joldoşuңуз oşol erkektin işini kıla başlayt. Bir kılbasa, iki kılbasa keyin үйрөнүp kalат. Бирок siz ал жерде кой бербешиңиz gerek. Misal aytalı, bir meşokta piyazda alып kiriş gerek uyga, to'g'rimi? Bir 20 kilogram misal. Siz ko'tarsangiz bo'ladi payday, to'g'rimi? Problem yo'q, ko'tarib qo'yasiz da. Biroq al erkekning ishi. Ne qilasiz? Ko'tarmaysiz. Al olib kirish kerak. Erkekning ishini siz qilmaysiz. Ikkinchisi, erkekka dag'i ayolning ishini qildirmaysiz. Tamam жасап qo'ychi, choy berchi desangiz erkakka, уже siz anın ishini aga sizin işiniz bertasiz, уже emeler aralashib ketdi atanda. Erkekке күчтүү нерсе көчөгө чыгып салгылашуу. Ошо туугандар менен, эмелер менен ага кыйынчылык эмес. Барат, жыгылат, сынат, ок жейт, эме кылат. Буга анын ичинде программасында бар. Ага кыйын эмес. Бирок ага эмне кыйын? Баласын памперсин алмаштырган, барып пияз туураган, дагы эмне, чай койгон, бул аябай кыйын нерсе. Лучше чай койгондун ордуна ишке барып туруп, мисалы эмне, 20 кап мешок көтөрсөм дагы жакшы дейт, мисалы. Ошондой нерселерди кылышыңыз керек. Ана экинчи нерсе айттым. Биринчи эмне дедим? Эркектин психологин билиңиз, сиз үчүн. Экинчиси, аялдын ишини сиз ага кылдыртпаңыз, эркектин ишини сиз кылбаңыз. Өтө маанилүү. Анан сен кыла берчи, сен эркексиң деп анда урушпай, жөн эле мындай назиктигиңиз менен мындай алып кирип койчу, мындай бир аз оор экен деп койсоңуз, эркек сразу эме кылат. Аялдын күчү эмесинде, слабыйлыгында, эркектин күчү күчтүүлүгүндө. Күчтүү мындай эркекке окшогон аялдар күчтүү көрүнбөйт, слабый көрүнөт. Анан эркекти критика кылсаңыз, мындай нерсе бар. Мен грубый айтканда мындай болот. Эркек өзүнүн билген бүт нерсесин кылат, аял нааразы болуп атса, значит эркек ойлойт, ушунча нерсе кылдым, уже болбойт экен, ийгиликсиз болдум, провал болдум деп таштап салат аягында. İçip ketken al en emesi, en grubu. Atak andan sıka iş kılva koyuyor, jata öğret, anan kılım kelve kaldı. Nege? Anken o news peşni. Ankenim nege news peşni? Siz hiç razı emesiz. Anı kılsa da razı emesiz. Bir mınday bir paddeşke kılıp, jak sözünüz. Aga, köp nerse paddeşke de mınday kere yok. Roşo sözeli. Berdi, ayağı suyundunuz misal. Tamaka alıp barıp. Birdemke kıldı. Lüboy nerse, kişine nerse kıldı. Misal ne kılıp koydu, oşo üydü sırdap koydu, bir kaköyde erkeknin işim ne olsun bilin. Akşam tamak alıp geldi misal, keçinde ketkinden produkt alıp geldi. Produkt alıp geldiyse, siz anı alıp geldin, kılıp koyacağım, nege alıp geldin, kartoşkanı nege alıp geldin, anı nege alıp, bunday dep, уже siz alıp gelgen nersesine. Anken erkektin naturasında ayaldı, baktılığı kılış gerek. Al kılat, özünün teknikası menen kılat, çınında ile jakşı nerse kılbasa, ayal sezbese anı, anda al men провал болдум дейт. Эркекке неуспешность тиет. Анан таштап салат. А сиз эркекке разы болсоңуз, эме кылсаңыз, ал успешныймын деп ойлойт дагы анын көңүлүн кыла берет. Ошондо поддержка берген болосуз. Мындайча айтканда сизге оңой эле нерсе. Сиз эркек болбойсуз. Итак эле натураңызда аялдык бар, бүттү. А бирок общество сизди эркектик киргизиши мүмкүн. Мисалы, мында керек, моунда соода кылыш керек, жолдошуң укпай аны эме кылып тилдеп, аял киши канчалык жолдошуну критика кылып паска басса, сыртта өзүнө аябай зыян болот. Эркектин айланасында эркек үчүн эркектин айынан ошо аялдын отношениясы жакшы болот, элдердики балдарына болот. Эркек бай болсо, аялына да подход кылышат. Неге дегенде, жолдошу бай да бул эме болот депчи, баласына ошондой кылат. Ошо сиздин сурооңуз боюнча аябай жакшы суроо, бул көп эмеде мен өзүм жашоомдо канча колдондум. Биз келинчем экөөбүз аябай эме коучинг кылабыз, мындай үйрөнөбүз, психологияларды үйрөнөбүз, изилдейбиз, эмнеге андай кылыппыз, кайсыл жерде ката калат экен элдер деп. Аны ошентип, ошону үйрөнгөн нерсебиз ошол. Аял канчалык аял болсо, эркек автоматик болот. Сиз аны окуткан керек жок, мындай бол, тигиндей бол деп. Наоборот, сиз ага просто ал ошо кылган нерсесин баалайсыз, сүйүнөсүз, аябай ыраазы болосуз, ал дагы өнүгө берет.
Анан эркекте мындай нерсе бар да. Эркекте баягындай чечкиндүү болуш үчүн аялдар дайыма каалайт, чтобы эркек чечкиндүү болсун дейт, бирок тескери техника колдонот. Эркек бир нерсеге решение берип кылса, аны аны эмнеге кылдың деп обратный кылат. Ал аялы менен тартышып отурубуз келбейт, мындай ач кулактан тич кулак да эркектер үчүнчү. Ана ошого эмне кылат, ал унчукпай коет, ошентип эме болот, ичине таштап кое берет. Анан айт дей берсин. Анан экинчи нерсе, дагы бир нерсе бар эркектер боюнча. Эркектер мындай жөн отурса, ойлонбой деле отурса отура берет. Аялдар андай кыла албайт. Нени ойлонтасың дейт да. Жок, жөн отурам десе дагы жок деп мындай. Ошон үчүн эркекти түшүнбөгөн аялдар аял катары ойлойт да. Сен эмне кыл? Анан эркек жөн отурса, эчтеке кылбай отурат деп ойлойт аял. Жок, эркек жөн отурат, ойлонуп, баягы стратегияларды кылып, кайсы иштерди кылсам экен, ошентип, ага ошо мындай өзүнү таштап коюшуңуз керек, мындай тынчыраак отуруш керек бир жерде. Күчтөнүш үчүн. Аны уттуруп эле аны менен сүйлөшүп, аны кыл, уже ал ойлонгонго уже убактысы жок дагы, жөн эле баягы дежурный нерселер кыла берет. Стратегиялар жок, байыган эмелер жок. Аны ошол ишти кылып эле күнүнү өткөрө берет. Анан бирок андан эме кылыңыз, күтүңүз. Мен ушундай болоруна аябай ишенем сага деп же сизге деп мисалы, ошондой кылсаңыз ошолор эме болот. Анан бул темалар чоң темалар. Эми мен кыскача нерселерин айттым, билгендеримди, эмелерди айттым, азыр оюмда болгондор. Ошол. Ахмат, ошол значит мен күтүшүм керек экен да. Разы болуп күтүшүм. Сиз мындай кыласыз да. Анан сиз өзүңүздүкүнү кыласыз. Өзүңүздүкүнү кылбасаңыз аябай жаман нерсе. Өзүңүздүкүнө ошо тамак берсеңиз, мисалы чай берсеңиз, жакшы сөз айтсаңыз, ошол нерселер да. Мындай атаандаштык жана бир эмеде эжебиз кирди го, жолдошуна барыптыр, анан жолдошум сиз дей баштадым деп мисалчы. Эгер сиздер бир командада болбосоңуздар, үй бүлөңүздүн өнүгүшү кыйын. Атаандаштык болсо үй бүлөңүз өнүгүшү кыйын. Бир команда болуп, ар ким иштерин бөлүшүп алат, тигиге тиги ишенет, тигиге тиги ишенет. Эгер бири-бириңизге доверие жок болсо, анда ал ошо доверияны чукуп убактыңыз ошо менен өтөт. Анан ушуну ишенишиңиз керек, Кудай сизге эң жакшы жолдош берди. Аны Кудай берди, ал өзү келип алып, анан сен мындайсың, ага кереги жок. Атаң мындай, апаң мындай, булар сиз жашооңузду жашай албай каласыз анда. Жөн эле башка эле нерсе менен мындай жаратылышка каршы келесиз да. Аны андай болгондон Кудай жаратты да, туурабы? Неге андай десеңиз, Кудайга критика кылган болосуз да. Кудайым, сен мен күйөөмдү неге мынтип жаратып койдуң? Ата-энесин неге мынтип жаратып койдуң дейсиз да. Кудай кантип жаратса жаратсын, адам өзгөрө алат да. Ошон үчүн сиз өзүңүздөн башташыңыз керек да, өзгөрүү үчүн. Разы болсун. Окей. Очерет берейин. Эчтеке эмес, ийгилик сизге. Болуп тур. Кийинки суроолорго өтсө, кийинки Эже кандай, жакшысызбы? Саламатсызбы? Жакшы. Кечеги суроо боюнча, кече мага келгенде как раз катып калды эле го. Мен сүйлөй берейинби же бул жигитке берейлиби? Сиз сүйлөй бериңиз, ал да кече кирген. Кечеги суроо боюнча да кече айттым эле, ошо жолдошум ушу анча-мынча азыркы мурункудан жооп алдым окшойт, бирок ошентсе дагы жооп может кошумча болобу. Кечеги жумушу боюнча жолдошум мындай тажап калып, анан иштегиси келбей, башка иш кылам деп, улам башка жумушка. Как раз ошол. Аны сиз, аны ойлонбоңуз, ал эмне иш кылат, акча таап келиш керек. Сиздин требованияңыз, жолдош болгондон кийин акча таап, каяктан тапсаң макул, мен поддержка кыла берейин деңиз. Ал өзүнүн ою менен бир жактан тапсын. Сиз ага кийлигишпеңиз. Аны кыла берди, аны иштесе, анткени буга чейин ага ал өзү чечсин. Буга чейин ошондой болгондо 2-3 жолу Россияга барып келди. Биринчи барганда 1 айдан келе берди. Ал жакка иштебейм деп. Экинчи барганда 4 ай иштеди. Ушинтип бул жак жакпайт, иштебейм деп. Мен башка жакка барып иштейм деп. Үчүнчү барганда анан дагы 1 айда кайра келип калды. Сиз бар дедиңизби? Сиз бар Жок, өзү барам деп ошентип. Жок, өзү барам дейт ошол. Сиз мындай кылыңыз, сиз жолдошуңуздан эмне каалаганыңызды жазыңыз. Сенден ушусун каалайм деп туруп список кылыңыз. Мындай кылганыңды, мындай кылган каалайм дейсиз. Жазасыз. Ага да айтасыз. Сен менден эмне каалайсың? Бир список жазып бер дейсиз. Экөөңүздөр жазасыздар да, экөөңүздөрдүн максатыңыздар алмаштырасыздар дагы. Сиз ошонун каалаганын кылганга аракет кыласыз, ал да сиздин каалаганды аракет кыласыз, ошентип болот. Азырынча эч ким бири-биринкин билбеген үчүн, бизде андай нерсе жок болгон үчүн
Siz oyuңузда, списогуңузда бар да туурабы, ал мындай кылыш керек деген бар, бирок анын кабары жок да. Сиз айтасыз, мына ишке иштеш керек деп турса, ал иштебей атат. Анан ага жиниңиз келип атат. Хотя анын кабары жок, сиз эмне каалаганыңыз. Иштеме, сизде конечно керек. Мага ушунча акча керек. Ушундай үй керек, же мындай керек, ошолор списогун жазыңыз, эмне калса. Мындай сүйлөгөнүн жакшы көрөм, мындай кылган ошолор списогун жазыңыз, ага бериңиз. Аныкыга айтыңыз, мындай ачык жаз мага деп урушпайчы, талашпай. Анткени үй бүлөлүк контракт түзөсүздөр да мындай чыкканда. Көбүнчө ал жакшы нерсе, анткени көбүнчө билбей бири-бири менен урушуп жүрөт да, каалаган. Мисалы мен келинчегим эмне каалаганын билбесем, ал ойлоп жүрөт да, каалабай атат экен мен депчи, алып бербей атат депчи. Анан мен любой нерсени алып берем, билбейм да, ошо эмне каалаганын. Мен өзүм билгенди алып бере берсем, мага жакпайт мисалы да, ошо сыяктуу да. Андан кийин эмне кыласыз? Андан кийин сиздин ойлогон жакшы дегениңизди алып бербейсиз, анын жакшы дегенин алып бересиз. Ал хотя мага жаман болсо деле айырмасы жок мисалчы. Же кымбат болсун, эме болсун айырмасы. Ошого бири-бириңиздерге список жазып алсаңыздар жакшы. Да, экинчи суроо. Азыркы балдарды мындай жогорку билимге окутуш шартпы, окутуш керекпи, же кандай ошону? Же мындай эле азыр курстарда окуп деле иштешип атат. Же кандай окутуш керекпи деген суроо да. Балдарыңызды угуңуз, бир советтерди бериңиз, анан балдарыңыз өзү тандасын. Бирок балдарыңыз информацияларды беришке, может жаштык кылып туура эмес тандап. Ооба, жаштык кылганда мындай. Жаштык кылганда сиз аларга информация беришиңиз керек. Мына университетте окусаң мындай болот, тигини кылсаң мындай болот, муну кылсаң мындай болот, сен неге кызыгып атасың деп. Азыр канча 11-чи класста окуйбу же канчанчы класста окуйт? 10-чу класс. 10-чу класс. 2 жыл калдыбы? Эмки жыл бүтөбү? Эмки жыл 11-де бүтөт да, 1 жыл калды. 1 жыл калды. Анда ошо 1 жылдын ичинде бүт ошол мисалы жогору жайда окуган кишилердин эмелерден информация алып, канча университет бар, мына факультет бүтсөм эмне болот, эмне иш кылгым келип атат, ошондой кылыш керек. Анан өзү тандасын, анткени сиздин эмеңиз менен көп узакка кетпейт. Сизде жолдошуңуз мисалы бирөөнүн айтканына көп убакка кетпейт да, ичинден чыккан нерсе узун убакка кетет. Рахмат. Рахмат жоопторуңузга. Кийинкиге кезекти берейин, рахмат. Болуптур. Бирөө жазып атат, бүгүн да батарейкасы бүтүп калбасын дейт жигиттин. Алейкум ассалам. Geçe batarya tükep kaldı da. Kulak sizde. Связь угулбай kaldı. Угулда алгай. Связь жакшы болбой атат. Сиз анда эмкиде кириңиз. Угулуп бугулбай атат да. Саламатсызбы? Алло, агай угулдабы? Айтыңызчы кана? Суроо кимде, Байкедеби? Алло, агай эми угулдубу? Байке, сиз чыгып турат окшойсуз. Связь жакшы болбой атат. Угулду. Окей, анда кийинки суроо, саламатсызбы, айтыңыз. Саламатсызбы, Байке. Адам кубанычтамыз мен эфирге чыкканыма. Саламатчылык. Сизге мындай суроом бар эле. Мен да кубанычтамын. Бул ушу 1-2-3 ай мурун эме магазин ачтым эле да, продуктовый. Анан кээде соода болот, кээде ар кандай эми ситуациялар болот да. Анан кийин ошондой кээде соода болбой калган күндөрү ушундай бир убакытта мындай проблемалардын баары
бир убакытта чогулуп калган күндөрү өзүңдү кандай көтөрмөлөп, өзүңдү өзүң кандай мотивация берсе болот ушундай учурларда. Бирок Проблемалар мындай нерсе, сиз мындай проблема деп албашыңыз керек. Биринчиден, сиз бир нерсе каалаганда, бир проблема деген биздин түшүнүк боюнча проблема келет. Ал неге келет? Анткени сиз бир нерсе кааладыңыз, ошонун өтсөңүз ошого жетесиз. Күчтөнүш үчүн ушундай болот да. А сиз аны негатив карасаңыз, ишин болбой атат дегенде, аны сиз өзүңүз кааладыңыз, тагдыр сизге ошону берет. Эгер мисалы айталы, мисалы бир чоң нерсе каалап атасыз да, туурабы? Неге магазин ачтыңыз? Көбүрөөк акча табайын деп атасыз, мындай успешный болоюн деп атасыз да, туурабы? Сиз успешный болоюн деп кааладыңыз, тагдыр Кудай сизге анда успешный кылайын деп сизге жол ачты. Жол ачты деген сөз ошол бардык проблеманы бир алып келип койду. Аны сиз кааладыңыз, ал проблеманы сиз кааладыңыз. Неге дегенде жөнүнө жата бербей элеңиз. Мисалы магазинди ачпай, жөнүнө жата бербей элеңиз. Проблема болбойт эле да, туурабы? Анда каалабай атасыз, жөнүнө жатканда ошо акчага эме болбой, ыраазы болбой атасыз, туурабы? Сыноо эмес, мындай элдер көп нерсени туура эмес түшүнөт да, сыноо деп туруп өзүнүн кыйноо. Кудай сизди неге сынасын? Неге кыйнасын сизди? Ал кыйнаган эмес, Кудай сиз каалаган жагыңызга алып кетип атат, бирок ушул жол менен барат. Сиз мындай ачтыңыз, бүт нерсе сатылып атат, эчтеке билбейсиз, мындай да, баягы наивный эме болуп, кантип өсөсүз анда? Кантип иштер болуп кетет анда? Мисалы, университетке кантип барасыз, эгер аттестатыңыз жок болсо? Ал жерде кыйналасыз да, 11-класстагы экзамен тапшырышыңыз керек да, 5 сабактан экзамен түшүрүңүз керек, туурабы? Анда неге кыйнап коюп атат? Анда кантип университетке барасыз? Университетти сиз каалап атасыз, туурабы, мисалы? Ошо сыяктуу буну мындай ассоциацияны өзгөртүңүз. Мен аябай көп до сих пор практика кылам да. Мен өзүм да түшүнбөйм да. Дайыма бир чоң максат койгондон кийин баягы жок жерден проблема чыгат. Мисалы, келинчегим андай нерсеге вообще эме болбош керек эле, бирок ошондой болот да. Мен түшүнбөйм да, ал нерсе болбош керек эле. Анткени биз билебиз, эме кылабыз, бирок ошондой болот. Постоянно болгондон кийин мен түшүндүм. Мен бир чоң нерсе каалагандан кийин сөзсүз баягы болбойт деген жерден проблема келет экен. Ал уже проблема эмес. Аны өтүш керек. Сиз качан жашап өткөндөн кийин, күчтөнгөндөн кийин баягы каалаган жагыңызга уже барып атасыз. А эгер аны өтпөсөңүз, тагдырдын жолу ошол. Жок, мындай эле боло бербейби десеңиз, эгер андай боло берген болсо, анда сиз ал жака бара албайсыз. Закономерность бар. Жашоодо, жаратылышта определенный нормалар бар. Мисал айтайын сизге. Бир мисалда баягы натуральный төрөлбөгөн бала, кесарево менен төрөлгөн бала изилдешиптир да. Ошолордо көп суицид болот экен. Неге дегенде, ал төрөлгөн бала кыйналып төрөлөт да, какой-то бир стресс устойчивыйдан өтөт да, мисалчы, күчтөнөт. Жашоого тыныч болот. Ошо сыяктуу, эгер сизге бүт нерсе оңой келе турган болсо, анда итак эле андай нерсе болмогон. Бирок оңой келет сизге. Сиз просто азыркы нерсени кыйын деп алып алсаңыз, сата бериңиз. Не, кола өтөт абы, жемне нанала экен. Бумага. Айтыңыз, не сата? Кытайдан товар жиберели. Айтыңыз, Кытайдан товар керекпи деңиз. Жакшы. Мындай сиздин сурооңуз боюнча, сиз ассоциацияны өзгөртүңүз. Проблема келип калды эмес. Тем более ал проблеманы сиз ичиңизден кыйналып атасыз. Проблема деген сыртта эчтеке влияние кылбайт сизге. Аны сиз өзүңүз алып атасыз, бул мындай деп өзүңүз кыйнап атасыз. Эч кайсы нерсе, эч кайсы адамды ичини өзгөртө албайт, жинне тие албайт, аны сиз кубандыра албайт. Невозможно. Бүт нерсени өзүңүз кылып атасыз. Ошону билишиңиз керек. Ключ сиздин ичиңизде. Кыйынчылыктын кыйналып атам дегендин ключу сизде. Өзүңүз ошо менен ачтыңыз, кыйналып атасыз. Кааласаңыз кыйналбай атам дейсиз, кыйналбайсыз, проблема жок. Аны өзүңүз кылтасыз, бирөө кылган жок. Налоговый кылган жок, сиздин сыртта бирөө кылган жок. Мисалчы, жигитиңизби, жолдошуңуз же апаңыз, атаңыз, достор же клиент, алар кыла албайт. Ошого тренингге катышыңыз баягы. Эч ким мага бир нерсе кылып берген милдеттүү эмес, мажбур эмес деген техникалар бар. Ошолорду колдоносуз. Анан башка азыркы мен айткан нерсе аябай жакшы нерсе. Просто сиз аны билбейсиз да, өзүңүз кылып атканыңыздычы. Сиз аны үйрөнүп аткандан кийин, үйрөнүп алгандан кийин, секрет үйрөнүп алгандан кийин сизди эч ким жиниңизге тие албайт. Невозможно. Анткени сиз ичиңизден отключение алып койгонсуз. То есть ошо ичимдеги керек болот да, ичимдеги состоянияны. Өзүмдү өзүм ичиңиздеги состояние айтып атам да, мынтип айтып атам.
Siz просто mani berip atасыз го, мына проблема, кыйынчылык деген мынанын азыркы ситуациянын мааниси эмне десе, кыйынчылык деп ответ берип атасыз. Эми ушул ситуациянын мааниси эмне дегенде кыйынчылык эмес, бул менин максатыма бара турган единственный жол. Башка жол жок десеңиз, ал кыйынчылык боло калат. 62. Арзан саттасызбы? 62. Ооба, жакшы. 16-сына чейин. Макуландай, башка бирөөлөргө берели убакытты. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ag'ay. Men o'chiradimmi? O'chiratga qarayli. Бирөөнү кайталанып татты. Эмоцияны башкарып турайын дедим эле. Мисалы канткенде мээге күч келбейт. Мисалы катуу ойлонгондо мен ошо башым катуу ооруп келет да, ушундай. Кичине бир нерселерди пландап, ошол нерсеге аракет кылсам, мындай күчтүү деңгээлде баягы ичимдеги болгон пландарым күчтүү деңгээлде болот. Ошонун мындай жакшы бир нерселерин элестеткенде өзүм уже ооруп калып атам да. Ал жерде эки нерсе айтайын ал жөнүндө. Биринчи, сиздин башыңыздын ооруганы кантипке жооп издеген. Кантипке жооп таппай калганыңызда башыңыз ооруп кетет. Мисалы бир максат койдуңуз да туурабы, кантип жетем десеңиз мындай деп ответ келет да. Ал болсо болбой калат да, анан мындай болсо болбой калат деп, монтип өзүңүз кыйналасыз. Кантип деген суроого жооп издеген. Башыңыз оорубаш үчүн кантип деген суроого сиз жооп издебейсиз, аны тагдыр берет. Кантип деген суроого ответиңиз ушул эле болуш керек. Мен билбейм, бирок ошол болот, ошону каалайм, ошого ишенем. 4 сүйлөм. Мен билбейм, бирок ошол болот, ошону каалайм, ошого. Башка нерсени ойлоп керек жок. Экинчиси, жок, ойлогон, сиз азыр мисалы бир мисал айтыңыз, сизге конкретно түшүндүрөм. Мисал, эмнени ойлодуңуз, качан башыңыз ооруп кетти? мисалы элементарно эле бир курстарга окуп, биз баягы интим гимнастикасы боюнча айымдарга эме түшүндүрөбүз да, ошол интим гимнастикасын түшүндүрүп сабак өтөбүз да. Анан ошого да бир кошумча башка бир курстарга окуп, ошол нерселерди кошоюн деп, анан ошол нерсенин деңгээлин айымдарга түшүндүрүп, ошол нерсенин ответтерин уже элестеткенде эле уже мага күч келип кетип атат да, мээме күч келип кетип атат. Анда кылбай коюңуз. Мээңизге күч келген. Сиз көп нерсени аябай серьезный алып аткансыз да, андачы. Сиз коучсузбу, түшүндүрүп атасызбы? Эми коуч же сиз үйрөнүп атам, еще үйрөтүп дагы атам. Сиз качан мээңизге күч келип атат? Үйрөткөндө, үйрөнгөндө. Үйрөнүп, ошол нерсени өзүмө сиңип, ошол нерсени элестетип, бияктан өзүмө кабыл алып, ошол нерселерди элестетип атканда мага күч келип атат да. Ал сизге жакпайт экен да, анда жаккан нерседе күч келбейт да. Акча алдыңыз, бардыңыз Дубайга, монтип кийимдерди алып атасыз, акчаларды короттосуз, анда күч келеби? Жыргап жүрөсүз. Анда билбейм. Мисалы мен да кичине толкунданып кетсем дагы, ошондо өзүмдү кармай албай калам да, өзүмдү кармай калам да. Мисалы ал эмеден толкундаган эме бул критикадан. Анда сизде мындай болушу мүмкүн экен. Сиз бир аз перфекционист болушуңуз мүмкүн окшойт. Перфекционист дегенди билесизби, эмне деген? Жок. Перфекционист деген сөз бүт нерсе жакшы болуш керек. Жакшы болбосо болбойт деген. Отличница болуш керек. Эң жакшысы болуш керек деген сөз. Ошондой нерсе барбы сизде? Ооба. Ошол нерсе сизди кыйнайт. Мен жанакы мисалы бүт нерсе жакшы болсун деген, аны перфекционист. Мисалы баягы намаз окуп, ошол дуа кылып жаткан, ошол дуа кылып жаткан нерселериңди Кудайдан чувствуйт, анан сурайт, ошол нерсе дагы
ошол нерселерди чувствовать этип атып эле дуа кылып атып ооруп калам да, баягындай панический атака болуп билбейм, ошону айырмалай албай атам да. Сиздики мындай айтып атпаймынбы, сиз жашооңузду өзүңүз организация этип Кудайга таштайт деген нерсе азыраак окшойт анда. Кудайга таштайт, сиз башка бирөөнүн жашоосуна килигишип, ал мындай болот, келечекте мындай болот, аларды сиз ойлонгонуңуз керек, аны Кудайга ташташыңыз керек. Кудайга таштайт деген сөз эмне билесизби? Кандай болсо ошондой, Кудайдын айтканы болот. Сиз азыр өзүңүз бирдемке кылып атасыз да, өзүңүз эме кылып атасыз. Даже дуа сурап атасыз, ал жерде Кудай жөн эле берип кое берет да, туурабы, кааласа. Сиз билген нерсеңизди дагы жазып чыгыңыз. Мындай болгондо мындай болот деп атасыз да, азырчы ошолордо кыйналып кетип атасыз. Мындай болгондо мындай эмес, мен билбейм, Кудай билет десеңиз, ал жерде ответ издебейсиз, анда кыйналбайсыз. Жанагы мисалы кайсы дуаңызда кыйналдыңыз? Айтыңызчы. Мисалы айтат го, намазга турганда намазым ошол намазым акыркы болушу мүмкүн деген эмеде окугула дейт го намаздычы. Ошону чувствовать этип мен ооруп калам да. Ушундан кийин өлүп калсамчы, азыр өлүп калат окшойм деген күчтүү болуп кетет да ошол нерсе. Ошо айттым, сиздикин таптым. Сиз өзүңүздүн башыңызда көп нерсени өзүңүз куруп салат экенсиз. Өлүп калсаңыз өлүп каласыз, эмне болуптур ана? Баары эле өлүп калат. Мындай да. Жаманбы? Мисалы да сиз Кудайга таштаганды билбей атасыз да, адам өлбөйт. Ошо айткан сөзгө эле кирип мындай кыла берет, ушундай. Сиз айтасыз, элдердин айткандарын же эмелерди сиз эме буквально деп коет го, мындай түз алып алат экенсиз көп нерсени. Сиз дагы көбүрөөк үйрөнүшүңүз керек. Анткени контра аяттар бар. Мисалы сиз бирдемкени алып эле ошону аябай чукуп, ошо сиздин перфекционист дегениң айтканым ошол да сизгечи. Сиз бир нерсени аябай көп ичине кирип алат экенсиз да. Ошондо кандай кылышым керек? Анын ичине кирип өзүңүз управлять этсиз. Эмне кылышыңыз керек? Кудайга таштаганды үйрөнүшүңүз керек. Кантип деген вопроско жооп бербешиңиз керек. Анан Кудайга ташта, Кудайдын кылган койгон нерсени кабыл кылуу. Бизге жаман көрүнгөн нерсе да жаман нерсе эмес по идее. Аны биз айтабыз да жаман деп. Дүйнөдөгү бүт кубулуштар башыңызга эмне келсе баары нейтральный. Ушул сөз мага коучингге киргенге эме болгон. Себеп болгон ушул сөз. Жашоодогу башыңызга эмне келсе нейтральный. Чоң кыздын дагы бизнеске проблемасы болду, магазин ачты эме болду, алар кыйын деп атат, ал жаман эмес, ал нейтральный. Аны биз жаман деп алабыз, же биз жакшы дейбиз. Ошого сиздин азыр эмне кылып атсаңыз бүт бар нейтральный аласыз. Эгер өзүңүздү сүйсөңүз, уже элден башка жакшыны, элдин жакшысын жакшы деп жаман болуп калышы мүмкүн деп карайсыз, же элдин жаман дегенин жакшы деп каласыз. Азыр өзүңүздү сүйбөсөңүз, самоуважение жок болсо, элди эмне айтса ошонукуна эме кыласыз. Индивидуальный нерсеңиз жок болуп калат. Ошо, сиздин кыла турганыңыз мындай да, эми мен жөнөкөй сөзмө айтсам, көп ойлонбо, ичине кирбе деп айтып коем да. Ана сиз макулду өткөз, аны кыла албайсыз, анткени подсознанияңызда бар аны. Сиз аны коучингге киришиңиз керек. Биздин тренингге катышыңыз. Биздин тренингге катышыңыз, ал жерде көп нерсе үйрөнөсүз. Ошого мен баягы түз эфирлерде мен эми азыр сиздин сурооңуздучу муну. Өмүр бою психологдор эмелер чече албаганды сиз келип мени азыр алсаңыз, мен айтсам дагы сиз түшүнбөйсүз да. Ошон үчүн аны үйрөнүш керек, жашоого машыгыш керек. Ошо. Сиздин жанакы бир эмеңизди угуп калдым эле да, бир нерсени сознанияга, подсознанияга киргизгенде ал нерсе болбойт, кааласаң да, ойлосоң да келбейт дегениңизди угуп калдым эле да. Анан ошол зарядканы ичип дальше уга албай калдым. Аны мен жаңы эле мен аны эме жаңы эле үйрөндүм өзүм, аны текшердим, аябай жакшы дейт экен. Азыр Чыңгыз мырзага менин коллегам бар Кыргызстанда. Ошого үйрөттүм. Буюрса ал да үйрөнүп, практика кылып, өзүнө иштеп, бүт нерсе болгондон кийин анан биз эмеге чыгарабыз. Үйрөтөбүз сиздерге. Ошо сознание менен подсознание айырмасын айта кетесизби кичине? Сознание деген бүт ошол максаттар, кыялдар, үмүттөр, ушулар сознание менен иштейт. Подсознание жөн эле кассета, бая мурда кирген нерселер кайталай берет. Сознание жашооңузда 5% влияние кылат. Азыр тренинг өттүңүз, китеп окудуңуз, анан бирдемкени кылдыңыз, ал сознание менен кылдыңыз, 5% күчү. Анан памяти кыска, 3 күндөн кийин бүтүп калат алчы. Подсознание памяти аябай күчтүү. Uzun убакыт чейин, тек кичинеңизде кирген подсознание ошо ойдон турат. Ошо кечегидей турат. Анткени ит иштеп алса,
Азыр эстесеңиз дагы ошол коркуңуз келет. Же бирөө урушкан сизди, азыр эстесеңиз дагы жиниңиз келет, туурабы? Ал подсознанияда. А сознание бул максаттар, келечек. Сознание өткөн чак, келечек менен иштейт. Подсознание как будто постоянно ушундай дейт. Ошол. Анан супер сознание деген бар. Аны биз баягы ошо Сайкей деген үйрөткөндө супер сознание деген бул аябай мош нерсе, ошол подсознанияның капкагын кармап турат, ачпай турат. Коргойт алчы. Ана мисалы сизге бирдемке келип атат го, мисалы башыңыз ооруп атат, бирдемке болуп атат, ал жерде сообщение бар. Эгер башыңыз ооруп атса, сиз жөн эле башы ооруган дарыны ичип алып эле баягыны өлтүрүп сообщенияны албай калдыңыз. Башыңыз ооруса, бир жерде ал жерде тагдыр сизге бир сообщение берип атат. Бул мындай болуп атат, буну этият кыл деген сөз. Ошо. Курстарыңыздар качан башталат анан жакта? Курстар башталган, турат 35 саат Телеграмда турат. Кирип окуй берет сразу. Чыңгыз мырзага жазыңыз. 0770 521 321. Ага, мейли. Починил компьютер. Да, я разбираюсь в этих штуках. Бирөөзүн телевизору эже сиздики экен. Meniki өчтү. Саламатсызбы? Аха. Кийинки суроо. Мен бере берейин, а? Саламатчылык. Берейин. Саламатсызбы агай? Мен көптөн бери сизди угуп жүрөм, анан мен деле ошо өнүгүү сабактарына катышып жүрөм, анан ошо эго дегенди жок кыла албай атам өзүмдөчү. Өзүмдө ушундай мен деген нерсе бар да, ушундай ичимен мисалы бир жакшы сөздү айтыш дагы мындай кыйын болуп кетет да. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Эго деп коюшат го, ушундай бир мындай мен деген эле бир түшүнүк бар да, ушундай ушул нерсени жок кыла албай атам. Ичи жабылып калганда. Ал жерде эго деген мындай. Ал аны жок кылыш үчүн, сиз өзүңүздү сүйүшүңүз керек. Ошол номерге связь жасап. Негизи арендалар кандай бетте? Сиз тек ашсак деп. Мен деле Мен бере өттүм окуйсура. Ал жерде чоңго сиз чыгып турасызбы? контейнерлер толкон бирок жана магазиндин эси. Азыр кириш жактанда экөө ошондо сұрап болот. Ошол номерге чалсаңар эле полный информация берет. Этет койдуңбу? Эме магазинде сиз чыгып турасызбы? Анткени эме азыр же сурооңуз барбы? Сиз чыгып карай. Каршы рахмат, кетсеңиздер менен кетип койгонума. Эчтеке эмес, болуп. Жок, эчтеке эмес, болуптур. Сиздин сурооңуз боюнча мындай суроо мындай болот. Менде эго бар, мен деген нерсе болуп атат, ошондон кантип чыгыш керек? Андан чыгыш үчүн адам өзүнү сүйүш керек. Адам өзүн сүйбөсө, критиканы көтөрө албайт. Ошондо мен деген мажбур болот. Сиз өзүңүздү коргоп атасыз. Эгер өзүңүз сүйсөңүз, өзүңүздү коргогонго муктаждык болбой калат. Алар жаман айтса дагы, эме кылса дагы, сиз азыр өзүңүздү коргош үчүн мен дешиңиз керек болот. Неге дегенде өзүңүз сүйбөйсүз. Бир эле чыгуу жолу сиз өзүңүздү аябай сүйсөңүз, критик анткени сизге сүйүү керек да. Сизге баягы элдер сен жакшысың андай мындай деген сизге муктаждыгыңыз бар да. Ошо эго деп айтып коесуз ошончу. Анан өзүңүз сүйгөндөн кийин ошол муктаждык жоголот, өзүңүзгө өзүңүз жетиштүү болосуз, анан элдерге баягы эго болбойт. Өзүмдү сүйүш үчүн эмне кылышым керек? Өзүңүздү сүйүшүңүз үчүн сиз сүйгөн бирөө барбы? Апаңыз барбы? Коноктор барбы? Микрофон. Сиз колуңузду тартып жүрүңүз. Чоңуз микрофонду алысыраак турасызбы? Дем алганыңыз.
Özünü kantip sүйүш керек, мындай сүйүш керек. Siz kimdi süyseniz, oşoğa ne kılsanız özünüzge oşonday kılasiz. Misal biz önce kimdi уважать etебиz? Konoktor, туурабы? Konoktorga dasturkon kантип жаят? Ошо өзүмдү сүйбөйт экенмин, ошо сүйө албай атам ошо. Конокторду аябай тозом. Сүйө албайм. Ооба, ошону практика кыласыз. Аны сразу сүйүп кете албайсыз. Аны сиз кичинеңизден билбейсиз да. Азыр үйрөнүп атасыз. Өзүңүзгө ошо конокторго сыйласаңыз, өзүңүзгө ошондой кыласыз. Вилка кашып коесуз, жанагы серванттагы эмелерден чыгарасыз. Анан Эже менен сүйлөшүп койду. Сиз менен сүйлөшүп. Мен ойлоп атам да, 30.000 алып туруп, төлөп туруп, давай, арендага берсе, өзүң. Жооп болдубу сурооңузга? Угулбай калды да, макул эми эфирден көрүп алайын немесин. Рахмат агай. Чоң рахмат. Мен берейин деген сурам, саламатсызбы? Саламатсызбы? Жолдошум маршрутка айдайт. Маршрутканы сатпай туруп, соода жумушун үйрөнүп алып туруп, анан сатканы жакшы или сатып алып анан кийин соодага чыкканы жакшы? Биринчи үйрөнүп алыш керекпи соода жолун? Биринчи соода жолун үйрөнүп алып, анан машина сатып акчасы менен кириш керек. Кандай кылыш керек? Кандай кылыш керек? Азыр өзү иштеген маршруткасынан тагдырдан күтүш керек. Кандай болот? Жакшы угулбай атат да, катып калып атат. Азыр өзү ошо иштеген маршруткадан өзү жадып атат, өзүнүн иштеген жумушунан. Анан ошо мен астыдагы суроолордон мен жооп алдым, жалкоорок. Ал суроого мен жооп алдым. Бирок азыр биринчи соода жолун үйрөнүп алып туруп, анан кийин машинасын сатып аракет кылыш керекпи же сатып алып туруп кирип бара бериш керек соодага? Мында кылыш керек. Ал өзү ойлонсун, өзү кадам таштасын, сиз критика кылбаңыз. Сиз азыр айтасыз да, мындай кыл, тигиндей кыл деп айтасыз, туурабы? Мен айтатам, биринчи үйрөнүп ал деп. Сиздин айтканыңызды Мен үйрөнүп ал биринчи, чтоб эртең кайра мен да күнөөлүү болуп калбайын, сатып алып кайра банкрот болуп калбай деп атам да. Бирөөгө хотя бы реализатор болуп болсо да үйрөн деп атам да. Чтоб товарды каяка тизиш керек, каяктан каяка сатыш керек. Ошону үйрөн деп атам да. Мындай нерседе жана ошо биринчи суроо айтып кеттик. Сиз бир аз жолдошуңуздун определенный нерсеси болушуну каалап атасыз. Чечкиндүү болсун, өзү акча тапсын деген, туурабы? Сиздин каалооңуз ошол да, туурабы? Бир, экинчиси жолдошуңуз сизге караганда жакшыраак билет, ал көчөдө жүрөт. Сиз эми үйдө отурасыз, теоретически билет атасыз, туурабы? Ал ошо маршрутканы айдайт, аны арендага берсе кандай болот, базарга чыкса ал көбүрөөк жакшыраак билесиз. Просто сиз ага поддержка кылышыңыз керек. Бирок аны сиздин кылышыңыз мындай суроо бергениз кандай бир аз кыйын болушу мүмкүн. Аялдарга көбүнчө кыйын болот, анткени коркосуз. Акча жоголуп кетсе эмне болот деп. Бирок башка нерсе айтайын. Эгер ошол коркуңуз болсо, ал маршрутканы сатпаса деле акча кирип кете турган болсо, ошо маршрутка да кирип кетет. Өткөндөгү сиз эмени билесиз, бирөөсүнүн аты өлүп калганын көрсөңүз ушундай. Сиз баягы оюңузга болбой турган нерсени койбошуңуз керек. Аны койсоңуз ал да келет. Азыр сиздин айтканыңыз боюнча маршрутканы сатпады, өзү үйрөнүп алды, анан эме кылды, анан кийин маршрутканы сатты, анан кирди, дагы банкрот болду. Эмне кыласыз? Сиздин оюңуз туурабы? Сиз келечекти кантип билесиз, билбейсиз да, туурабы? Кудайдын пландарын билбейсиз да, туурабы? Көбүнчө мындай ситуация болот да. Көбүнчө сиз айтасыз дагы, эгер болуп калса сүйүнөсүз, айтпадымбы дейсиз да. Болбой калса, анан сиз дагы сизге да кыйын болот. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн сиздин оюңуз мындай болот деген нерсе жок. Адамдардын айткан сөзү болот деген нерсе жок. Тагдырдын сөзү болот. Ошого эмне кылыш керек дегенде, сиз просто спонтанный кете берет. Жолдошуңуз эмнени каалап атат, анан эмне чыгат биринчи тагдырда сизге сатып туруп, анан ишке кирген болобу же ичке кирип саткан болобу, аны биз биле албайбыз азыр. Сиз да биле албайсыз, эч ким да биле албайт.
Бирок экөөнү тең параллельно каалап кете бериш керек. Анан кайсынысы биринчи болот, аны тагдыр билет. Мындай профилактика боюнча негизи тагдырга байланыштуу Мен экен да. Ошол анан соодага кирген кишилер, мен өзүм соодага кийин кирдим го, биринчи решение кылыш керек. Анан соода кылбаган кишилерге бираз кыйын, анткени алар рискти билбейт, аны эме билбейт, постоянно акча түшүп бериш керек деген. Сиз мисалы аябай акча жоготушуңуз керек, мисалы эми болот да ситуация. Жоготкондо анан күчтөнөсү кайра чыгышыңыз керек. Акча жоготкондо болду, иш жаман экен деп таштап койбош керек, ошол жерде туруш керек. Stay in business деген техника бар мисалычы. Турганыңызда жоготтуңуз да, бир жолу, эки жолу жоготтуңуз, анан болбойт экен деп чыгып кетпей турсаңыз, үчүнчү, төртүнчүдө уже болуп кетет мисалычы. Бизнес кылгандар ошону жакшы билет. Бул жерде бизнеске киремби, кирбеймби решение бериш керек. Киргенден кийин ошол жерде жүрүш керек. Бизде ошо азыр центрде үйүбүз бар, ошонун үстүн вариант көп да, короче, машинасын сатып же ошол экинчи этажын куруп, астын цех кылып, үстүндө өзүбүз жашаш керек, же болбосо машинасын кайра эле сатпай туруп, экөөбүз тең Москвага барып иштеп келели деп атат. Ага мен болбой атам, 3 бала бар ортодо. 3 баланы таштап мен кетким келбей атат. 3 бала тарбиясы уже бузулуп баштайт. Окей. Мындай кылсаңыз дагы жакшы болот экен. Бир нерсе кааладыңыз да, мисалы, сиз да жолдош каалады. Бир кыласыз, тарасыз, болбой атат, эки тарасыз, болбой атат, үчүнчүсүндө уже каалабаңыз, башка нерсени күтүңүз. Же бир нерсе, сиз каалабаган нерсе бир келип атат, эки келип атат, үч келип атат, уже караңыз аны. Анткени сиздин каалаган жагыңызга ошол жак менен. Значит, анда азыр данный время анда меники күтүшө эле калды. Биз экөөбүз чогуу кетебиз дедик, кете албай да калдык. Анын паспортун сурап бүтүп калдык. Кайра обратно жасатып атат. Значит, соодага башында чыгам деген ал да чыкпады. Мен оюмча өзүнүн эле жалкоолугу болуп, аркага тартып атат да жумуштун баарын. А мен өзүм кичинекей цех ачып алгам, ошону иштетип атам. Андан көрө ушуну иштеп эле калып кала берейин деп эле өзүм күтүп турум да азыр. Значит, анда күтүп эле калышым керек экен. Ал мындай да, мисалы, жалкоолук эмес, мындай жалкоолук деген нерсе жок да, анын ответи жок. Эмне үчүн дегенге. Сиз просто ответ берип койтасыз, жалко, сиз башкача адамсыз, ал башкача адам. Бирок сиз жакшы дегенди билдирбейт, сиздин кылганыңыз успешный деген билдирбейт. Анын бир ою бардыр, болбой, сиз кичине иш кылсаңыз, ал бир сделка кылып коет, сиздикин бүт баарын жаап коет, мисалы. Аны биле албайбыз да. Бирок мен ошентип ойлоп ишенем да, ага, үмүтүм үзбөйм анда. Шарттанып албаңыз. Болду, аны бир үмүтүңүздү үзбөңүз. Бир экинчиси, ага поддержка кылыңыз, ал ошентип жалкоолуп жатсын, 1 ай жатсын, 3 ай жатсын, мисалы, күчүңүз жетеби ошого. Зато ошондон кийин уже сиздин ойлогондой болот иштер. Рахмат агай. Чоң рахмат. Эчтеке эмес, болуп тур, Саламатсызбы агай? Сиз өзүңүз чыгасызбы? Мен сизди чыгара албайм да ошо. Мен сизди өз эфирде көрүп атканга өтө кубанычтамын. Сокулуктан ысык салам сизге. Агай, мен эме деп суроо берейин деп элем. Жакшы. Агай, мен азыр 38демин да. Анан өзүмдү такыр таба албай атам. Кудайга шүгүр, жумуштарыбыз бар, бала чакабыз бар, үй бүлөбүз жакшы да, эми бирок өзүм лично өзүмдү таба албай атам. Өзүңүздү таба албай атам деген бир аз абстрактный суроо да, өзүңүздү таба албайм деген бул чоң суроо да. Өзүмдү таптым, мына күзгүнү карасаңыз таап алдыңыз. Мына сиз экенсиз да, мисалы, сен прямой смыслда. Өзүм таап алам деген сиз биринчи эмне жагат, ошолорду жазасыз да. Мага эмне жагат, кандай сөз жагат, жолдошум эмне деп айтса жагат, кайсы үй билем, ошол жаккан нерселерди жаза бересиз. Анан аны табыштын дагы аябай бир жакшы техника бар. Биринчи сизге жакпаган нерселерди жазасыз. Көбүнчө сиз бүт жакпаган нерсени жакшы билесиз да. Сизге эмне жакпайт? Карызга кирген жакпайт, же бирөө сизге ушак айтса, же жаман айтса жакпайт. Ошо эмне жакпаган нерсе жазып аласыз. Анын тушуна дагы анын тескерисин жазасыз. Тескерисин жазганыңызда ошондо сиз өзүңүз ошол жерде болгон болосуз. Кедей болуп жашаганды каалабайм, акчам жок болгонду каалабайм, бирөө менен урушканды каалабайм. Ушинтип эле жашоодо, ушинтип эле эчтеке кылбай эле өтүп кеткен жаша каалабайм. Мен бир нерсе кылганды каалайм деп атасыз, ошолорду жазасыз. Эме эле бир жумушту баштайбыз да, жакшы аябай. Былтыр эме ферма ачып, анан кийин жакшы эле эме алып, анан
не знаю, могу кышында полностью эмелерибиз токтор серма полностью өзүнөн өзү эле кырылып калды да. Ушундай бир нерсе баштайбыз, кайра эле жок болуп калат, кайра баштайбыз. Анан кийин бирок мен ошо эме балапандар кичинекейимден чоңойтуп, жакшы көрүп, эметем да, колуман келет до конца эметип, чоңойтуп, ушундай возрастка жеткирип сата турганчы, анан кийин бирок билбейм ушул кандай кылганда өзүм личность өзүм кантип табам деп ошо аябай көп вопростор бере берем, бирок мындай такыр эмесин жетпей атам да. Siz биздин тренингге катышыңыз, как раз ошо өзүң табуу боюнча жашооңдун пульти ички дүйнөң деген 35 сабак бар. 35 тема бар. Ошого азыр катышыңыз, Шыңгыз мырзага жазыңыз, Телеграмда турат, 1-ден баштайсызбы, 5-ден баштайсызбы, баары ичинде Телеграмда. Теманы карайсыз, кайсыны жагып алса ошону угасыз. Анан түшүнбөсөңүз кайра угасыз. Мен аябай жөнөкөй кылып айтып берем ал жердечи, баягында түшүнүктүү кылыпчы. Анан ошогону угуп бир тренингден өтүңүзчү, анан көрөлү. Таап алдыңызбы, таппадыңыз. Таппасаңыз анан дагы бир тренинг бар. Аны угасыз, болду. Анан вообще эле таппасаңыз анда мен өзүм жардам берем. Рахмат агай. Ошо мындай жашын деле уже как бы эмен чалып калды, ортолупчу мындай. Не знаю, аябай эле арекен ошо критика көбүрөөк өзүмө жаш кезимде көбүрөөк эме мындай өзүм личность көп критика алсам керек деп ал жактан да изденип мындай жакшы эле мындай эмелер коучторго барып мындай аракет кылып өзүмдү өнүктүргөнгөчү эми окууларды окуп, китептерди окусам деле такыр эмете албайтам да. Өзүмдү мындай даже кээде мен ошо смысл жаралган смысл кандай деп дагы мындай намаз окугандарда деле өзүмө суроо берем, бирок кандайда бир ошо бир нерсе эле такыр эле мындай чуксам да болбой атат да айтор. Ал мындай да, сиздин азыр бир нерсеңиз ошо кайталанып атат го, подсознательный программа бар да. Анан ал нерсе баягы коучингге барганы булар жакшы нерсе, эме кылат, бирок сиз ошол үйрөнүп калган мындай коучингге бардыңыз же менин сөзүмдү уктуңуз же биринен көрдүңүз, аны менен бүтүп калбайт да, ал жөн эле баягы кыска убакытта берген нерсе, сознание 5% күчү бар да. Сиз аны подсознание киргизгенди үйрөнүшүңүз керек. А подсознание киргизген аябай кыйын, мындай деп билип ошентип жүрөт элек, 21 күн кылыш керек элди. Ошо бүт тренерлерге айтсаңыз, алар да билбейт, алар ошентип айтат да. Муну кыл, тигини кыл, өзүңдү дисциплина кыл, кыйна деген. Ооба, ушундай туура айтат ага. Азыр деген 90 күн экен го. Бирөө 120 күн айырмасы кайнысы. Мен 3 минуталыкты таптым ужечи. Азыр өзүмө колдонуп атам, Кудайга шүгүр. 3 минутада подсознание киргизесиз, бир нерсени 3 минутта подсознание чыгарасыз. Болду. Анан кийин ошо бойдон болду. Иншалла анда ошого. Ошондой нерсени мен да изилдеп тапкандан кийин анда чыгып мырзанын эмесин жазып алам. Буйрса ошону да үйрөтөбүз азыр, Чыңгыз мырза. Аха, рахмат агай. 0770 521 321. Болду. Аха, разым. Болду, жаштыңыз. Болду. Саламатсыздарбы? Кошулгандарды бирек кошуп анан эме кылалы.